Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, момын мұсылман дейді. Қандай десе, момын мұсылман бол, тіледен жана қолдан башқа бір инсандар ыза көрбөсө, ошол чыныгы мұсылман дейді. Ошон үчүн туғандар, тилибиз менен, колубуз менен, оюбуз, пикирибиз менен эч бир башка бир мусулманга ыза жеткирбешибиз керек. Ыза жеткирбесек, бул жакшы инсан болот экенбиз. Жакшыраак инсан болуш үчүн туғандар, Пайғамбарыбыз айткандай, ахаббун нас анфаухум лин-нас, адамдардын эң бир жакшысы дейт, башкаларга пайда тийгени дейт. Башкаларга пайдабыз тийбесечи, башкаларга пайдабыз тийбесе, анда жакшыраак инсан болбой калат экенбиз. Жакшы инсан болот экенбиз күнөө жасабаган себептен. Пайгамбарыбыз айтат, колуңдан келсе жакшы сүйлө дейт. Колуңдан келсе башкаларга жакшы амал кыл дейт. Пайдаң тийсин дейт. Эгерде колуңдан келбесе бул иш дейт, анда сен жок дегенде тилиңди тыйгың дейт, жаман сөздөн дейт. Башкаларга ыза жеткирүүдөн тыйылгың дейт. Эң бир имандын бир ылдыйкы деңгээл ушул болуш керек экен да. Башкаларга зыяныбыз тийбесин туғандар. Ушундай бир жашайлы, ушундай бир колу кошуна менен мамиле жасайлы, ушундай бир жолдо машинени айдайлы, башка бир момун мусулманга зыяныбыз тийбесин.